тиешелүү шаардык күч түзүмдөрүнүн мекеме ишканаларынын жетекчилери катышууда. Чакырылганда негизинен келишти. Акылбек Сөмбекович, уруксат берсеңиз, бүгүнкү коллегиялык жыйынды ачык деп жарыялайм. Коллегиялык жыйындын күн тартибы бир добуштан бекитилди. Азык-түлүк эмес товарлардын баалары 18,1%-га жогорулаган. Ал эми жалпы бюджетке түшкөн салыктар жана жыйындардын көлөмү 2021-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 731,887 сомго көп жыйналып, өсүү ыргагы 131,9%ды түздү. Шаардыктардын негизги көйгөй болгон үзүлтүс таза суу менен камсыздоо маселеси. Жаан жааган мезгилде Ак Буура дарыясындагы суу айланып, шаарга таза суу берүү токтотулуп жаткандыгы чоң көйгөй жаратууда. Бул маселени чечүү боюнча биз 3 этаптуу иш алып барабыз. Биринчи этапта февраль-март айынын ичинде эски скважиналар реконструкцияланып, жаңы скважиналар курулат. Экинчи этапта июнь айынын аягына чейин сыйымдуулугу 6000 куб болгон 4 суу кампасы курулуп бүтөт. Үчүнчү этапта Азия өнүктүрүү банкы тарабынан узундугу 2400 метр болгон Данг участкасына дамба куруу менен 2 канаттуу суу линиясы тартылат. Шаарда Керментау кичи районундагы Барсбек каган кесишине эстакадалык көпүрө куруу пландалган. Унаа жолдордун кесиштерине жөө адамдар жер үстүнөн өтүүчү 2 өтмөктүү республикалык бюджеттин эсебинен, ошондой эле 2 өтмөктүү жергиликтүү бюджеттин эсебинен куруу пландаштырылууда. Ошол менен бирге Ленин көчөсүнүн уланысын капиталдык оңдоп түзөө жана 2 бетин бекемдөө менен жаңы автобекетке чейин түз жолду тайыныштыруу менен куруу планыбызда бар. Шаарды жакшыландыруу жана көрктөндүрүү багытында Ак Буура дарыясынын жээгин реконструкциялоо, эс алуу жайларын көрктөндүрүү үчүн суу мунараларын орнотуу менен тамчылатып сугарып өткөрүү, оргумаларды реконструкциялоо, шаарды жарыктандыруу, жарнамалык LED экрандарды орнотуу жумуштары пландаштырылган. Шаарда коомдук транспортту жакшыртуу үчүн 3-чү троллейбус линияны тартуу, электр автобустарды сатып алуу, ар бир коомдук транспортко навигаторлорду орнотуу боюнча иштер жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө Жапалак унаа базарынын жанындагы 36 гектар жер айынтып трансформациялоо маселеси чечилсе, шаардагы унаа тетиктер базарын ошол жерге чыгаруу, логистикалык борбор куруу жана жол инфраструктураларын жакшыртуу боюнча долбоорлор ишке ашырылат. Республикалык бюджеттен акча жардам беребиз сөзсүз түрдө. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бюджетти 900 миллион сомго көтөрүп жергиликтүү бюджет. Мына республикалык бюджеттен 993 миллион сом жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Булардан туура көрсөткүчтөр. 695 километр жолубуз бар. Анын 57 километри бир трассанын балансында, 7,8 километри бул шаардын айланасында айлык бүтөр райондук значение. Приоритеттер туура эмес коюлган болуш. Кандай Каракол шаарында 120 киши иштейт, жолдордун баарын карап атат, а сул жерде 27 киши иштейт. Бюджет эсебинен каржыланып, курулуш бүттөй турган 4 мектеп, 1 балакча бар. Бүгүн чечим кабыл алабыз. Кайсылары бүтөт, кайсылары дагы андан жылат. 2022 жылдын жыйынтыгы менен эң жакшы көрсөтүктөргө ээ болгон мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык башкармалыгына мыкты ишкана номинациясын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Buyrukta olsa anların vakti teşekkür ettiği yapılır.